Assalamu alaikum Kırgız elim. Barına ertemenki kutman taң. Bizim saat boyunca hazır 7'den ötüp oldu okşойт. Keçеги кайрылган ролигимде зек деп айттым эле. Мен зек жөнүндө айтып берейин. Зектин расшифровкасын айтып берейин силерге. Заключенное лицо, подвергнутое аресту в порядке меры пересечения человека, лишенный свободы по приговору суда или отбывающий наказание по специальным учреждениям колонии дейт. Бул берели Садыровго такалып калатасыңар силер, аздашасыңар. Зек Текебаев, ол да полицейский мотивде отурган. Чотонов, Бектур Асанов, кече Курсан Асанов да отуруп чыкты туурабы? Ол да ошого кирет, бирип койгула. Мен ойлоп калдым, бул биздин мүнөз, кыргыз элинин мүнөзү ушундай окшойт. Илгери Акаев Питерде иштеп жүргөндө Союз бузулайын деп ушул малдарды, по-моему, Чыңгыз Төрөгулович Айтматов менен мына Россияда бир дагы эле азыр тирек экен, 90 канча жашта профессор бар. Ошо 3 жыл катташыптыр Акаевгачы. Ошо президент болчу. Ошо жок дегенде кыргыз мамлекетин сактап калалы, ошо жака президенттикке. 3 жыл катташыптыр. 3 жыл катташып жүрүп, анан акыры унаттырган экен. Акаев өзү келгиси келген эмес экен, Кыргызстанга келип президент болушун үчүн. Себеби өзү ошо Ленинградда профессор болуп, ученый болуп. Ошондо сезген экен, мен ойлоп калдым. Эси ошо малда биз Акаевди тим эле койгондо, ошо 15 жыл болобу, канча 12 жыл отурду. Может өнүгүп кетерди. Ар революция кылып ушул малга келдик. Өзү кыргыз элине кайсы президент жагат мен билбедим. Кичине сабырдуулук керек да, кандай болот, сабырдуулук керек. Кандай болсун ошо президенттер 6 миллион элди башкарды, жок дегенде жакшы жерлери болду, жаман жерлери болду. Кылган иштери. Эми көбү мен ойлоп калдым, бизде президенттерде күнөө эмес окшойт, ушу өзүбүздө окшойт деп атам да. Себеби көрүп атпайбызбы? Мисалы 2017-жылы ошол эле Садыр Нуркожоевич Москвадан келип атып, через Алматы келди, Казакстан менен кирип келди. Ошондо арест кылышты, барды, отургузду. Ошондо чыкты, аркасынан элдер чыкты. Ошондо милиция кууп, ар бирин кууп туруп урган. Ошондо ошол жерде мына уруп жүргөндө ушул азыркы Садыр Нуркожоевдун фанаттары айтып кой, ошондо каякта жүрдүңөр эле деп ойлойм да. Каякта элеңер ошондо Атамбаев малында. Атамбаевга бир нерсе кыла деп сүйлөй албайт элеңер го. Жээнбеков болуптур. Болуптур, күнөөсү жок дейли. Мен болуптур, күнөөсү болуптур. Политический мотивде отургузду атат. Макул. Мен ошонтип ойлоп атам да. Помилование эмнеге сурайт Жээнбековдон анда? Күнөөсү жок болсо. Же архивди карап чыккыла. Помилование сураган. Жээнбековдончу. А Текебаев сурабай койгон помилование. Мен сотто акталып өзүм чыгам деп. Же калппы? Менин сөзүм калп болсо айтыкыла. Анан кече чыгыштыр бир экөө жаш балдар окшойт. Эмне серьезный чыксаңар, серьезный адамдар чыккыла мындай, эркекчи мындай. Менин сөзүмө өзүм жооп берем. Мен мисалычы бардыгына аманчылык, ишиңерге ийгилик. Москвада жүргөн кыргыздар кетели Кыргызстангачы. Бары ушу Кыргызстандын өзүбүздү өнүктүрөлү. Бери деле иштеп атпайбыз. Ошо опыттарыбызды алып барып ошол жерде иштеп Кыргызстандын экономикасын көтөрүп дегендей. Ошо тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Пока.